Келгиле анда балдар, газдын басымын түшүнүү үчүн бизге Камовскийдин насосу жардамга келет. Анда газдардын сырткы атмосфера боюнча, сырткы чөйрө боюнча аракеттенишкендигин биле алабыз. Демек, тажрыйбада бизге керектүү куралдар Камовскийдин насосу, айнек баллону жана шар керектелет. Мында айнек баллонундагы ичиндеги абаны Камовскийдин насосу аркылуу сордуруп алуу менен басым күчүн азайтып, жана шаардын ичиндеги басымды жогорулатабыз. Демек, шаар алалы балдар, шаардын ичин бир аз аба менен толтура алабыз, жана резина менен ар кандай бекиткич менен бекиттирсек болот. Ичиндеги абаны чыкпагандай абалда жайгаштырып, андан соң аны айнек баллондун ичине жайгаштырып алабыз. Шаарды айнектин ичине жайгаштырган учурубузда эч кандай таасирди байкаган жоксуңар балдар. Бирок, бир аз убакыттан кийин насостун жардамы менен айнектин ичиндеги газды сордуруп баштаганыбызда айнектин ичиндеги газ азаюуга дуушар болот. Жана бул азаюудан айнектин ичиндеги шар чоңоюп баштагандыгын байкайбыз. Себеби айнек баллондун ичиндеги газ азайган учурда шаарга сырттан эч кандай басым таасир этпей, шаардын ичиндеги газдын басымы чоңоюп баштайт. Демек, резина шаарынын чоңоюшун сырткы басым, айнек баллонун ичиндеги басымдын урунуусу азайып, салыштырмалуу ички басымдын чоңоюшу менен түшүндүрүүгө болот. Мындан балдар, эмнени айтсак болот? Демек, сырткы басым азайып жокко эсе болгондуктан, шаардын ичиндеги газдын басымы чоңоюп, шаардын формасын чоңойтуп баштайт. Демек, балдар, тажрыйбадан көрө алдык, мында шаардын ичиндеги аба ошондой эле басым өзгөргөн жок, бирок сырткы басым азайгандыгына байланыштуу ички басымдын чоңойгондугун биле алдык.